Бул Ош шаарындагы Исанов көчөсүндө жайгашкан Народный дүкөнүнүн алды. Мында жол тескөөчү адаттагыдай эреже бузган айдоочуларды токтотуп жатат. Кечээ күнү дал ушул жерден терезелери толук караңгылатылган кара түстөгү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа жол тескөөчүлөргө баш бербей, катуу ылдамдыкта качып кетип жатып, милиция кызматкеринин бутун тепселеп кеткен. Артынан атайын кызматтын өкүлдөрү кууп баратып, унанын алдыңкы дөңгөлөгүнө эскертүү иретинде ок чыгарган. Бирок атылган ок дөңгөлөк үстүндөгү калкалоочу темирди кайып өтүп, жөө өтүп бара жаткан адамдын башына тийген. Жабырлануучулар тез жардам аркылуу ооруканага жаткырылган. Жол четинде мечитке бара жаткан 62 жаштагы Азамжан Юнусовдун башына тийген ок сөөгө жетпей калган. Yaxşı uykum geliyor. Alıp beri aşkardan çıktı. Бул тийген жерге хирургиялык обработка жасаган. Лобно-височный область жабыркаган, кожа, подкожный клетчатка, ошол ок сөөгкө задет этип, сөөгү сынган эмес. Биздин диагноз боюнча ушукталган мозга легкий степень деп айтылат. И огнестрельное ранение головы. Учурда Азамжан Юнусовдун абалы оор, кыйналып сүйлөгө да абалы келбей турат. Анын ооруканага кеткен чыгымын окту туура эмес болжоп аткан кызматкер көтөрүп жаткандыгын жабырлануучунун уулу айтты. Дарыларды ошо төлөшүп атат. Улар ошо иш кылган адам өзү төлөп, өзү камерага карап атат азыр. Диагнозун али билбедик диагнозун. Эми азыр чыгарып атат, секен лечение алышып атат. Ал эми окуя учурунда качкан унаага бутун тепселеткен Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкери да ооруканада жатат. Ал биздин чыгармачылык топ барганда уктап жаткандыгы айтылды. Анын буту сынып кипстелген, ошондой эле баш мээси чайкалгандыгын да дарыгерлер кошумчалайт. Переехал колеса и ошондо чыгдым. Назад. Башым ооруп атат дейм. Бияка которуп келгенбиз. Биринчи коридордо жаткан. Кечээ келген, бүгүн биз прием кылдык, дагы обследование алдында обследованиялар турат. 3-4 күн обследовать этебиз муну. Окуядан соң 1 саатка жетпей 1771 ОА мамлекеттик номуру бар. Бардык терезелери толук караңгылатылган кара түстөгү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа ээси кармалды. Ал Ош облусунун Кара Суу районунун Төлөйкөн айылынын 19 жаштагы тургуну экени. Мурда каракчылык үчүн соттолгону, эч жерде иштебегендиги аныкталды. Кылмышка шектүү убактылуу кармалуучу жайга киргизилип, айдап жүргөн унаасы атайын токтотмого коюлду. Териштирүү учурунда автоунаанын номери жасалма экендиги да аныкталууда. Окуя болгон жерден качып кеткен айдоочуну Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери 1 саатка жетпей Ош шаарына караштуу Төлөйкөн айылынын аймагынан аны жана автомашинасын таап кармап келишти. Кармалган бала 1999 жылы туулган, эч жерде иштебейт жана окубайт. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Тийиштүү экспертизалар дайындалды. Кызматкерлердин курал колдонушунун мыйзамдуулугун текшерүү максатында кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Ал эми ок баш сөөгү менен терисинин ортосунда туруп калган жабырлануучу Азамжан Юнусов бүгүн башка ооруканага которулгандай туюлду. Бул тасмада жабырлануучуну башка жака алып кетүүдө. Бирок кайсыл бейтапканага экендиги такталган жок. Адал Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.